Саламатсыздарбы? Эмесе Геошондо программасы. Премьер Улукбек Марипов мурда күнү чегара маселелери чечилмейинче Тажикстан менен болгон мамлекеттик чегара жабылат деп билдирди. Кечээ күнү Манас аэропортуна Somon Air авиакомпаниясынын учагы келип конгон. Анын ичинде 190го жакын тажик жараны болгон. Алардын баары артка кетирилди. Майдын башында Баткенге келгенде Марипов минтип айткан. Мен неге күйіп айттым, урматтуу туугандар? Бұл водозабордун үстүндө Кайырма деген каналы бар. Кайырма деген каналдын башы 3 куб. Бирок 92-жылкы Алматыда соглашение бузулуп, бизди укпай, ошол 3 кубту 23 кубка чоңойткон. 2016-жылы. Мен ошол жөнүндө айтканмын. Мен Баткенге күйүп айттым ошонучу. Анан Головнойго менчелик күйгөн адам болсо келсин азыр ошол жерде. Мен жооп берем барына. Анан экинчи дагы айтып коеюн, Головной эч качан берилбейт аларга. Эки өлкө ортосундагы чегара маселелери чечилбей жатканын себептеринин бири аткезчилик. Тымыздын бизнес гана эмес, айрым мамлекеттик уюмдар дагы андан эбегейсиз пайда көрөт. Бирок жогорку деңгээлде кабинетте кабыл алынган чечимди жеринде жүзөгө ашыруу оңой иш эмес. Ошондуктан чегарага жакын жайгашкан айыл кыштактарда пайда болгон элдик кошуундар бийликтин коргоосу алдында иштеп жатат деп божомолдосо болот. Мен исмим Алишер, Испанадан болом. Yeni keçirip koygular. Başkanday bolboyt. Tavarımda öz kolum menen kuyguzup atam de. Жүктү ана өз колум менен узун күйгүзүп атам. Ana cemaat. Баткен областын Лейлек районунун Кулун айыл өкмөтүнөн Тажикстандан чыккан жүк манатып кармалып контрабанда жүзүндө. Манатып элди кошун өрттөдү. Соода алака таза болгондо мындай жапайы ыкманы колдонуунун кереги жок болот эле. Бирок мындан туура 1 ай мурда мамилелер чектен чыгып кеткен. Бир өлкөнүн мамлекеттик аскери чегараны бузуп, кошуна мамлекеттин аймагына кирип, ондогон карапайым адамды атып өлтүрүп, алардын үйлөрүн карактап өрттөдү жана оор куралды пайдалануу менен аскери бөлүктөрдүн имараттары да талкаланды. Башыбыз тормуз болуп калды, туурусу. Шок болуп калдык. Дагына майыл башчы келип чыгың деп ошолор алып кетти. Болсо мен чыккым келбеди ушул үйүмдөн. Ушул үйүмдө жүрөгүм сезди, кетпе деп. Коңушумдун мышыгы ыйлай берди, мынча ыйлайт десем баласыны жоготконуга ыйлайт деп койду. Ошо сезген экен, куштар, чымчыктар жаман көбөйдү, меге көбөйдү экен деп койдум. Ишинче чымчык келиптир да деп эле коюптун. Олар сезген экен. Чегарага жакын айрым айылдарда кыргыздар тажиктер менен аралаш жашайт. Басып айылдарда баскынчылар кыргыздардын үйлөрүн бульдозер менен түртүрүп салганын көрсөткөн видеолор бар. Жергиликтүү калк болсо, бул үйдү өрттөгүлө, тийге тийбегиле деп баскынчыларга көрсөткөн жергиликтүү адамдар да болгонбу деп шектенет. Кокусунан чыккан жаңжалда андай болбойт эле. Карасак үйлөр чекеден эле күйүп атат да. Бирок келе албадык. Солдаттар бизден 50 метр алда турат эле. Просто буяка келишке убакыт жок да. Шу ок жаңгырдай келип туруп неме кылып жатты. Караса өздөрү чыгып келген экен да. Чыгып келип эле каалаган үйдү мен калтырма, мына жерде көрүнүп турат, мынанда бир тажиктин үйү турат. Вообще эчтеке кылган эмес. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев март айында чегарадагы талаштуу жерлер такталмайынча деп чегараны жабууга аракеттенген, бирок андан жыйынтык чыккан эмес. Эми премьердин деңгээлинде чечим кабыл алынып жатат. Андан жыйынтык чыгар чыкпасы азырынча белгисиз. Анткени эми жер айылдарда элдик кошуундар пайда болуп, жогорку жакта кабыл алынган чечимди алар өзүнүн түшүнүгүндө жараша аракеттенүүдө. Бешкенттен болом. Бешкенттен? Кече шакал тап келдим деп ошон келип туруп, ушу мына 60 жылыкта. Контрабанда. Айтың. Качып кеттиңиз. Балдар кууп кармады. Караң эле түшкөн экен, ушун токтомадым кечкисинде. Кармалсаңыз эмне болосуз? Болду эми, мына машинам кетти, башкам кетти гана сөйлөйм. Разыбыз ака? Болду. Жок, разыбызбы? Болду. Немени? Жок, разы. Бирок колго азырынча чабактар гана түшүп жатат. Чоң балыктар өз маселелерин такыр башка деңгээлде чечет.
Ge ошондо саламатта калыңыздар.